Кыргыздын жигиттери бүгүн биздин бейлибизге жараша күндө аябай чакчайып сонун болуп чыгып атат. Мен аябай сүйүнүп атам. Кыргыздын жигиттери ушул Москвага келип, чет өлкөгө келип, ушундай бош убактысында, дем алыш убактысында туура эмес жака жүрбөй, ушул келип спорт менен машыгып, ден соолугун чыңдап, сергек жашоодо уюштуруп, бири-бирин чакырып, ынтымакта, биримдикте 20дан ашык команда ойноп атат. Бул аябай жакшы. Андан тышкары өткөндө эле Ала Тоо командасы 300га жакын команданын ичинен биринчи орунду алды. Аларды куттуктап койсок болот. Андан тышкары биздики эрежесиз Эруруш деген Москвада жакшы уюштурулуп, жакшы деңгээлде көтөрүлүп атат. Ал жакта да биздин жигиттерибиз аябай жакшы деңгээлди көрсөтүп, Кыргыздын жүзүн дүйнө жүзүнө таанытып атат. Аларга да рахмат, азамат. Андан тышкары маданият башка жагынан кыргыздар сүйүнсөк болот да. Марат Исаевке окшогон биздин баатыр инибиз бар. Андан башка дагы билинип, билинбей, жакшы соопчулук иштерди, кайрымдуулук иштерди, бирөөгө жардам кылып жүргөн биздин кыз жигиттерибиз бар. Бул жагынан сүйүнсөк болот. Биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз бар. Негизи эле биз күчтүү, намыстуу элбиз да. Ошол намысыбыз менен ушинтип биригип, чогуу ынтымакта иш кылып атабыз, Кудай буйруса. Бирок эгерде биз ушул чет өлкөгө кетип бардыгыбыз, өзүбүздүн жеке жашообузду эле карап, өзүбүздүн жеке жашоого эле жыгап, ичип, жеп, ойноп, күлүп, бала жаратып жүрө бере турган болсок, биз айбанаттардан айырмабыз жок болуп калабыз да. Айбанаттар деле ичет экен, жейт экен, бала жаратат экен дагы өзүнүн айбанаттык жашоосун жашай берет экен. Биздин айбанаттардан айырмабыз, акылыбыз, эзибиз бар, ыйманыбыз бар, кайрымдуулук кылып атабыз, жардам берип атабыз. Ошон үчүн бизге Кудай таалам дагы бир мүмкүнчүлүк берип атат. Негизи баарыбыздын эле көңүлүбүз калып калган. Канча президенттер алмашып, 25 жылдын ичинде жашообуз деле өтө оңолуп кеткен жок. Ошон үчүн эч кимге ишенбей калганбыз. Биз барзакта, барбазакта эчтеке оңолбойт деген ой келип калган бизге. Бирок бир үмүтсүз шайтан дейт да. Шайтанда гана үмүт жок экен да. Адам үмүт менен жашашыбыз керек. Кудай буйруп, ушул сиздердин ар бирөөңүздөрдүн тандооңуздардан, ар бирөөңүздөрдүн баягы жактырган, жүрөгүңүздөр тандаган адамды шайласаңыздар, мүмкүн ошол адам Алла Тааланын өкүмү менен, буйругу менен эл үчүн кызмат кылып, эл үчүн Кыргыздын багы жашоосун оңдоп, бизге окшогон чет өлкөдө жүргөн биздин жигиттерди, кыздарды Кыргызстанга апарып иш ордун ачып берет чыгар мүмкүн. Ошон үчүн эч кандай үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр, бир туугандар. Колуңуздан келишинче жакындарды, туугандарды ээрчитип алып, шайлоого барып, биз айтпайбыз, бул талапкер жаман, бул талапкер жакшы, бул татыктуу эмес деп айтпайбыз. Биз өзүңөрдүн жүрөгүңөр тандаган, өзүңөр каалаган, өзүңөр ошол адамга ишенген кандидатты шайлап бергиле деп эле чакырып кетебиз. Кайдыгер каалабаргыла. Кайдыгерлик бул жаман. Бул кайдыгерлик менен адам эч ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн азыр мына элчиликтин кызматкерлерине да рахмат. Жекшемби күнү болгонуна карабастан келип, биометрикадан өткүзүп, форма 2 толтуруп атат. Азыр колдон келишинче барып өтүп коюңуздар. Бул сиздерге шайлоодон кийин деле керек болот. Өзүңүздөрдүн ишиңиздер да керек болот, башка жактан деле. Ошон үчүн туугандар, сиздерге дагы бир жолу рахмат. Спортту өнүктүрө бергиле, өстүрө бергиле. Биз сүйүнөбүз, биз сиздер менен биз колдон келишинче колдойбуз. Жүрөгүңөр сүйгөн жүрөгүбүз сүйгөн татыктуу талапкерди тандап алалы. Ошол кыргыз элибиз үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн ак кызмат кылып берсин деп Кудайдан тиленели.